بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Ta'alaga maqtolar bolsun, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat jana salamlar bolsun. Cuma namazga Kuday Ta'alam nasip kılgandığı üçün günü-tünü şükürçülük aytsaq da kılat. Biz ötkөнкү темабыз чынчылдык боюнча болуп аткан. Ушуну Кудайым буйруса азыр улантабыз. İbn Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadis Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din mübarek hadisinde bunday deydi. Bu hadiste İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. Albatta çınçıldık, kalıstık, tuğra süylөө, haqiqatты айтуу ушул жакшылыкка жетелейт. Albatta жакшылык бейишке жетелейт. Albatta erkek kişi. Meyli, бұл жерде er kişi degenden maksat ayal bolsun, erkek bolsun жалпы тиешелүү. Albatta insan çındıkты süyley beret. Oşo çın sözdü, hakikat sözdü ayta bергендиктен Allah Taala anı taqdırına, amal defterine bul çınçıl boldu degen möөр basılattı. Andan keyin. Эми ушунун эле тескериsinçe. Albatta жалганчылык, калпычылык, жалгандан күбө көтөрүү, бирөөнү жамандап жатып алуу дайыны жок, негизи жок, көргөн дагы эмес, görüşkön dagы эмес. Болжолдоп. Ошентип жалганчылык негиз эле. Ошол күнөө бузукулукка, күнөө иш кылууга жетелейт. Жамандыкка жетелейт. Тагара айтымда, жамандыкка. Ал эми ошол жамандык тозокту көздөй жетелейт. Бул кайсы жамандык болуп атат? Калпычылык, жалганчылыктын нерсеси болуп атат. Анан ошентип эркек киши дегеле жана жогоруда айтылгандай, аял болсун, эркек болсун, калп айтуу менен алектене бергендиктен, дайыма алектене бергендиктен жалгандан. Ошентип Allah Taala ал адамдын тагдырына, ал адамга жалганчы деген мөөрдү ыйгарып берет дептир. Демек, биз жаралганда эле Кудай Таалам bir bölüğümüzü çınçılдар kılıp, bir bölüğümüzü kalpılçılar kılıp jaratpayt. Adam özü tilep alat ekенбиз, özü. Daima kalp ayta beresin. Baya Kırgızda sonun söz var, kalpıçının kazanı kaynabайт деп. Ушунчалык kalpıçılıkka көңгөнө adat боло турган болсо, Кудай сактасын. Bir iş кыла турган болсоңуз деле, соода кыла турган болсоңуз деле, мындай жашнакай эле бүтүп ала турган нерсе жок. Kalpты söz koşup, ошонун bir көрктөйм, дагы жакшыраак жеткирем деп отуруп, бая көнгөн адат кала, уйга жүгөн салабы деп, көнүп калган адат иштей берет экен да. Балким келинчегиңиз таква чыгып, диндар чыгып, же аталарыңыз, чоң аталарыңыз динге бекем болгондуктан, баягы ошолордун дуасынын шарапаты менен Sizin bala çakağınız bir жақсы bala çaka olup çoğoydu. Kızlarınız da ошондой olup çoğoydu. Biroq biröөлөр gelip Kuda düşöйүн деп келейин dese, narakta adamlar var da. Bul adam kanday adam dese, kalpıçılık boyunca bul doktor nauk, profesör деп koyuş mümkün. Ушул боюнча диссертация жактаган бул.
мээнет кылып отуруп. Калпычылык боюнча аябай бул ашынган, бир такшалган адам. Жаман болосуңар айтып коеюн. Калп айтып ита бериңер кетет деп койсо, жашынакай балдарга да эч ким кыздарын бербейт экен. Же жашынакай кыздар болсо да аны эч ким ойдогудай жерден Кудай билбей эле алыс жактан эле бирөө келип алып албаса, ал деле эмне болот экен? Кедергиси тиет да бул ата эненин жүргөн турганы. Ошон үчүн ата эне адалдан ырзкы таап, адалдан эмгектенип туура жүргөн болсо, Кудай буйруса баары жеңил болот. Демек, ата эне болгонго чейин ата энеликке ар бир адам баласы камыныш керек экен, даярданыш керек экен. Кыздарыбыз деле сен күйөөгө тие турган маалым болуп калды эми, болду эми. Тиги күйөөгө деле аңыраңдап, шаңыраңдап берип жүрген да жакшы эмес. Турмуш жолуна энеликке даярбы? Баргандан кийин ар кандай кайын журт туш келет. Ошого баягы айтабыз го дайыма эле. Балдардын бөлмөсүнө жазып коюш керек. Кыз балдардын бөлмөсүнө. Барган жериңде кайын журтуң отуну менен кирип, күлү менен чык. Отуну менен кирип, күлү менен чык деп туруп элдик макалдап коюш керек, бүттү. Кыз баланын мээсине отуруш керек экен. Демек мен күйөөгө тийдим. Болду, ошол кайын журттун кызматында болом. Тагыраак айтканда Алланын ыраазына жетүү үчүн, жолдошумдун көңүлүн алуу үчүн деп. Бүттү, мээсине отуруш керек. Бул биздин атабыздан бери келе жаткан каныбызга сиңген сонун система. Ошон үчүн ажырашуу так-бак болбоптур. Болсо дагы чанда болгон. Алыс бияка барбай эле койдум, Советтер Союзунда эле. Муну аталарча калпайттырбайт. Ажырашуу жок болгон, аз болгон, уят болгон, намыс болгон. Жашай албай ажырашып кеттир деп. Анан ажырашкандан кийин башка бирөөгө тийүү да кыйын болгон. Бул жөн ажырашкан жок, бунун бирдемеси бар депчи. Мына ошол сыяктуу уяттуулук деген аяк катуу иштеген. Себеби ал деле мурунку ыймандуу аталардын берген талим тарбиясынын себебинен. Ошондуктан Кудай буйруса балдарыбызга дагы жигитчиликти, ар намысты, абийдүүлүктү алгандан кийин бул аял сенин аманатың, буга кыянат кылба. Ал эми кыз баланы болсо бул сенин күйөөң, күйөөңдүн ыраазын тапмайынча сен эч качан бейишке кирбейсиң кызым. Ушундай деп так кесе айтпаса болбойт. Ал жеке баргандан кийин башчылыкты мен кылам деп тизгинде талашпа. Пайгамбар хадиси бар. Кайсыл коомду аял кишилер башкарган болсо, ал коом эч качан ийгиликке жетпейт деген. Кыргыздар айтат, бака баштуу, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр жакшы дейт. Коомдун ичинде эркектер мына заңкайып, калыстыгынан кайтпай, кеңпейил, ак көңүл, шайыр, ачык, калыс, таква, барандуу аксакалдар, аталар, жигиттер туруп турса, коомдун көркү экен да. Бүктүп, минтип турган болсо, Кудай сактасын, ал жаман нерсе экен. Ошондой негизинен Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дагы кийинки хадисте мындай дейт. Муну имам Тирмизи риваят кылган, Азирети Али радhiyallahu анхунун риваятынын негизинде. Хафизту мин Расулилла саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан ушундай бир хадисти мен жаттадым. Ал хадис мындай. Да ма юрибука иля ма ла юрибука. Сага тиешеси болбогон нерсени ташта дагы өзүңө тиешелүү болгон нерсе менен гана алектен деген Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сөзү бар. Мисалы, мен курулуш боюнча түшүнүгүм болбосо, архитектурада иштеген айталы инсандар менен чогуу отуруп калды бир тасмалда, мисалы. Анан архитектура дизайны бар, архитектуранын өзүнүн курулуш жагын бүткөнү бар, прорабы бар, курулушчусу бар, айтор бир 10 чой киши отурат. Бирок арасында негедир ар кандай себеп менен мен отуруп калгам ошолордун арасына. Отуруп калсам, мен эч качан алар менен спор кылып талашпашым керек. Эмне кылам мен бир мынча арматура, 15-лик арматура мынча тонна жүк көтөрөт, 20-лык арматура мынчалык жүк көтөрөт дегенди мен ажыратып билбегенден кийин эмне кылам алар менен талашып? Суроо берип отурушуң керек андан көрө.
Мен эгерде үстүңкү кабатын мейманкана кылып, конокторум келе турган, астыңкысын жашай турган үй кылсам, фундамент куяйын дедим эле пайдубал. Ошого канчалык арматураны токусам болот деп мен тескерисинче суроо беришим керек. Алар менен талашпай. Себеби алар өмүрүн ошого кээ бирөө чачын агарткан. Же тескерисинче бир мал чарбанын ишин мыкты өздөштүргөн, кой болобу, уй болобу, жылкы болобу асылдандырып жүргөн бир мыкты адис бар. Ошонун жанына келип алып, мондойдон момдой болот, тигинден тигиндей болот. Мына убакта жылкыны кой бериш керек, кочкорду кой бериш керек, мына убакта буканы кой бериш керек. Ошондо мондой болгондо мондой болот деп айтып сөз кылып алса, мен ошону талашып олтуруп албашым керек алар менен. Себеби мен антип мал өстүрбөгөндөн кийин. Демек, профессионалдуу бүткөн ишим менен гана алектенип, билбеген нерсени билбейт экенмин, кандай болот деп суроону берип коюп, угуп отурганым жакшы экен. Жумага келет, дайым ошо инибиз бар. Мына Финляндияга барып келди го. Жакында мына биздин жамааттагы эле жигит. Ушундай экен дейт, ал жердин эли. Кайсы нерсе тема жөнүндө сүйлөсө, ошол теманын илимин, кесибин, окуу жайын бүтпөгөн адам эч качан сүйлөбөйт экен. Уят болот экен. Уят экен да, сүйлөбөйт экен, унчукпай отурат экен, деп. Аны мен билбейт экен, бирок мен негизи мына окуу жайды бүткөм, мына боюнча сүйлөйм деп айтып берет экен, билбей унчукпайт экен, сүйлөбөйт экен. Биз да Кудай берсе ошого ошондой болчу мурда. Азыр мына аксакалдардан микрофондорду талашып калдык. Себеби кээ бир аксакалдар айтат, буга да кээде биз да күнөөлүү болуп калатабыз. Себеби чекеден саясатчы болуп кеттик дейт. Ба салт санааны, тарых санжыраны сүрбөй отургандыктан деп. Жаштарда эмне болуп кеттик? Бели бешиктен чыга элек жула качып атабыз аксакалдардын оозунан сөздү. Мынандай болуп. Бети башын тырыштырып көрүп атабыз аларда. Мен эми оңолуп келатканда деп, христиандын же бир отпарастын баласы болгонсуп. Ушундай эле пайда болду азыр. Мен эми оңолуп мешитке келип атканда деп. Атасы отпарас же христиан болгонсуп. Эмне кереги бар? Кыз келсе өзү келип атат. Анын атасы мусулман болгон, чоң атасы мусулман болгон, жет атасы менен жет атадан 10 атасы мусулман болгон. Туурабы? Ошондой да. Ким оңолсо өзү үчүн оңолот. Келиш керек, акыры келип, бет башты тырыштырбай эле. Жөн эле бир аз чөнтөккө тыйын түшкөндө же кичине булчумга, денеге булчум түйүлүп калса эле, ушундай жаштар болот экен да. Назардан калып каласың деген кыргыздын сонун сөзү бар ата-бабадан. Эй, улууларга сөз атып, көңүлүн сындырып алба. Жакташпа. Көпчүлүккө көз сүртпө. Сонун адеп акылакка чакырган керемет сөздөрүбүз бар. Мына ошолорго биз кайра кайтпасак, эртеңки күнү Кудай сактасын, жалгыз өзүм 5-6 аксакалдын көңүлүн сындыра турган болсом, эртеңки күнү мени жүздөгөн жаштар келип менин көңүлүмдү сындырышы мүмкүн экен да. Себеби мен кыйрат сый көрсөткөн жокмун аксакалдарга. Ошон үчүн менин ордум эмне болот? Жана жалгыз өзүм татып аткан болсом 5-6 аксакалга. Жүздөгөн жаштар келип мени эртеңки күнү сөз менен, шылдың менен, ар кандай ыкмалар менен эмне кылат экен? Тийишип отура берет экен. Аксакал, сүйлө анан. Тетиги 20-жылы кандай болдуңар эле деп, 60-70 жылдары. Эгер Алла өмүр берген болсо. Ошондуктан келме кезек, терме кезек дейт экен. Карабайсызбы? Терме тезек. Келме кезек, терме тезек. Буга дагы бир сөздү ала албайсыз, бир сөздү кошо албайсыз. Сонун айткам. Ошон үчүн улууларга урмат көрсөтүп, сый көрсөтүп, жашаганды үйрөнөлү. Кече бир психолог жакшы сөз айткан экен, даанышман адам. Адамдар сүйлөгөндө психологдор сүйлөйт, бирок жашай келгенде психте жашайт депчи. Нага айтып берейин. Психте мына мамилеге келгенде жиндеп кетет, ачууланып кетет. Сигнал басып өлүп атат деди, бир 10-15 киши машина турат, светофор кызыл турат. Сигнал басып атат. Эми сигнал баскан сайын жылы берсе жакшы болмок, нары көздөйчү. Баарыбыз баса бермекпиз да, улам жылы бермек, нары. Жылбайт, бул уят. Мына өнүккөн мамлекетте барсаңыз уят негизи. Сигналды малга бериш керек негизи. Чын эле ошондой да, эреже, окуу эрежелери ошондой го. Мал өтүп кетип атса укпайт ал. Аны ошондой сигналды берсеңиз, ана мал бурулушу мүмкүн. Бурулбаса ал деле көнүп калган, сигнал бере берип. Ал деле көп укпаса, балким шарт өтүп кетмек. Ана кайра сигнал берип, ага деле баары болуп калган, малга деле, уйларга делечи. Эми да карап коюп акыры кете берет. Сигнал берсеңиз деле. Байкап атасыздарбы ошону? Ошо. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ошол хадисте кайра улантып атат.
Fa inna sidqa mına da ma yuribuka ila ma yuribuka. Özüңө тиешеси болбогон нерсени ташта да тиешелүү жагы менен алектен. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Чындык менен алектенүү, чын сүйлөө бул жан дүйнөнүн тынчтыгы дептир. Калпычылык бул жан дүйнөнүн тынчсыздануусу, жан дүйнөгө коркунуч алып келет дептир. Коку жана жерде өкүртүп койдум эле, соғып койдум эле сөз менен. Эми айырым ачылып калбаса болду деп тыпырайт экенсиз да. Кээ бир адамдар бар го, ушундай сыйкатып да койбойт айнанайын. Мен деген ушундай, мен бетке айтам деп жалаң бетке айтмалар бар. Ушундай жалп айтып айтат. Көк сакалбы, ак сакалбы, ата энеси эч кимди карабайт. Ушундай эле бетиңизге шагал айтат. Сиз монткенсиз турабы дейт. Мында көзүн даганга да жетишпей каласыз. Шагал эле согот ушундай. Ошол дагы негизи жакшы эмес экен. Кээ бир айткени Hazreti Umar radıyallahu anh айтпайбы? Чыныгы эркек мусулманда кимди айтабыз десе, силерди дейт, окуган намазы менен, туткан орозосу менен алдап койбосун дейт. Hazreti Umar radıyallahu anh. Hazreti Umar radıyallahu anh сөзү. Силерди дептир. Окуган намазы менен, туткан орозосу менен алдап койбосун дейт. Товарны виттерине карапчы, муну чана бай орустар айтат, настоящий мусулман экен депчи, алданып калбады атат. Башка немени айтпай эле, окуган намазы менен, туткан орозосу менен силерди алдап койбосун. Чыныгы эркек мусулманды кимди айтабыз десе, сүйлөсө дайыма чындыкты сүйлөп убадасына бекем турган, анан аманатка кыянат кылбаган. Эмне аманат айтасыз? Балким сөз айтасыз сыр кылып. Ушул экөөбүздүн ортобузда болсун, бир кеңешим бар эле десеңиз, эртеси кезде мына 5 мал намаз кылган баары билип калган да. Андай болбойт да. Же бир кошунаңыз бар, бир сыры бар, сиз менен сүйлөшөт. Мен апам менен мына маселеде атам менен келише албай атам, кандай кеңеш бересиз деп кеңеш сураса, сиз кошунан баарына жайып саласыз. Кудай сактасын, не аманат да. Сизге аманат деп айтты, демек аманат, кыянат кылбашыңыз керек. Анан адамдардын кемчилигин көрсө, билмексен болуп жаап жашырып коет. Бул даана бул чыныгы мусулмандын сыпаты экен. Көп билмексен болуп коебуз. Эгерде ал кемчилиги өзүнө тиешелүү болсо, эгерде жалпы мусулмандарга зыяндуу боло турган болсо, акыры намаз окумуш келип туруп, капчыктарды согуп кетиши мүмкүн, ууруу болушу мүмкүн. Аны айтышыңыз керек. Туугандар, мына мечитибизге бир теке деген, баланча көрүп атасыңарбы? Мен көзүм менен көрдүм, бирок дагы байкагыла. Мен байкасам намаз окумуш болуп эле тиги акчаларды согуп кетип атат. Бут кийимдерди алмаштырып кетип атат. Ошон үчүн жаңы бут кийим алгандар бирин бир жака, бирин экинчи жака коюп койсоң таппай калат. Деген сыяктуу бир сөздү да айтып койсоңуз, кымбат бут кийимди жаңы алган болсо, кимдир бирөө. Бир бут кийимди бир жак чекеге коюңуз. Экинчи бут кийимди нар чекеге коюп коюңуз, аны издеп отурбайт, ал зеригет. Эми ал деле жыргагандан уурдабашы мүмкүн, баягы жокчулуктан болушу мүмкүн, бир ар кандай. Кээ бири айтат экен, эми мечитке келсе, мечиттегилер ушундай кылат. Мечиттегилер эч ким албайт, мына отурганда, мына эч кимдир албайсыздар. Болгону баягы байкуштар көнүп калган бекер окатка. Бут кийим карайт экен го. Мен бут кийим эскирип калды, бир алмаш жаңылап коюшум керек эле деп келип жаңылап ана кетет экен алар. 2-3 айда бир пайда болот. 4 ай 5 айда. Эми басканына жараша, бут кийимдин сапатына жараша. Эгер жыртылып эскирип кеткен болсо, кайра акырын келип карап көрөт экен, жаңыраак бут кийим ылайык экен деп кийет экен, эскисин калтырып алып кетип кала берет. Мына ошондой да, ошон үчүн мечиттегилер эч ким уурдабайт бирөөнүн бут кийимин. Кереги да жок. Мына баарыбызна жума намазы кабыл болсо экен деп келип атабыз. Чын да. Ошон үчүн кыргызда сонун сөз бар. Муну да балдардын комнатасына илип коелу. Көпчүлүккө көз сүртпө. Көпчүлүккө асылба деген сөз да. Анткени анын арасында ойлоолор отурат, жакшы адамдар отурат, ар кандай. Чыгылып көпчүлүккө көз сүртпөш керек. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кийинки хадисте да мындай дейт. Сода маселеси боюнча. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Эки содагер ыктыярдуу болот. Экөө ажырап кетелекте дептир. Мындай содалашып атат да, муну канчага бересиң, муну канчага алам, мисалы бир машинаны. Машинаны канча деп атасың десе, 5000, же болбосо сом менен айтканда 400 000 деп атам. 450 деп атам, бир сүйлөшөбүз деп атасыз. Анан сиз келесиз, мага 400гө бербейсиңби? Дейсиз. Ошентип содалашып атканда албай коюп, жок, албайм деп койсоңуз да болот. Жок, сен сурадың, демек алышың керек. Эмнеге сурайсың анда албагандайын деп, аны жакадан кармап, сен мусулмансың го, алышың керек. Сен сурадың да, алам деген ниетте ал эми деп аны кыйнай албайбыз.
ошол жана албайбыз, албай коет. Жол болсо тиги негедир көңүлүнө баягы кайсы бир уйду ээси мактап атып, эми тили укмуш экен да. Уюн сатыш үчүн мына мен уюмдун карасаң мүйүзү жоон, мүйүздүн ичкеде сүт болбойт. Мүйүзү жоон мынакей, мында сүттүү уй. Жоош, бирөөнүн огородуна кирбейт. Желинин кара, желин таптаза. Жыл сайын кысыр калбайт, жыл сайын туйт бул. Торпогунда сонун берет. Сүттү дагы эртең мененгисин 10 литр берсе, түштөн кийинкисин 15 литр берет. Же эртең мененгисин 15 болсо, түштөн кийинкисин 20 литр берет деп кыскасы уюм мактап отуруп, акырында саткысы келбей калыптырды. Жо мен сатпайм, өзүмө жагып кетти, кайра алып кетип калган турбайбы? Аны сыңары кээ бири машинасын сатам деп алып чыгып алып, ана сиз соодалашып баштаганда жана ээси кайра ойлонуп кетиши мүмкүн да. Мен сатпайм депчи. Сатпайм десе сатпай коет. Сен анда эмне алып чыктың? Сен сатам, мен алам, мен болду деп аны жарга такай албайсыз. Себеби кол алышпагандан кийин. Соода качан пайда болот? Өткөн чак менен мен саттым, сиз сатып алдым дейсиз. Эки жактын ыраазылыгынын негизинде. Ассаламу алейкум, канча болду? Бар барака деп коет го ана. Бар береке кыласыз, береке алышып. Колду селкешип туруп, кол үзүлдү мындай. Болду. Кыргыздар айтат, соода сакал сылаганча дейт. Дагы түшүнбөй калбасын дегенде кимдир бирөөлөр. Бүттү. Өкөңүз кол алышып, кол үзүлдү, саттым алдым менен. Кайра айнай албайсыз. Ошондуктан азыр деген укмуш сон болуп калбадыбы? Текшерүү жерлерине текшерип коебуз. Жана өпкө жүрөгүндө текшерет турбайбы машиналарды, диагностика деп коебу. Ошолорго текшертип, тягын карап көрүп алыш керек. Кече бирөө суроо берди жамааттын арасында. Төө ашыга баратканда машинаңыз бузулуп калыптыр, кайра ал машинаңды деп атат деп. Текшерттиңизби? Текшерттиргем дейт. Анда болду, соода бүттү. Техникада. Техника айтып бузулбайт. Мен эмне муурган атат, бузулган атат. Ушул жерде карап кой дебейт да, ар кандай да. Туруп туруп өзүнөн өзү бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сооданы башында айтыш керек, чындап эле кемчилиги бар болсо. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат: "Фа ин саттака ва байяна" гер ва ин садака деп айтат. Эгерде экөө чын сүйлөп, чындап соодалашып, анан кемгерчиликтерин кайда айыбы бар, ошолорду баяндап берсе дейт. Мунул жери могу кемчилиги бар, мунул жери эски, мунул жери жаңы. Же болбосо дуалды шыбагас, бул бышкан кирпич, бир жак бети, ички бети чийки кирпич. Эки жагы тең бышкан кирпич дебеш керек да, бир жагы чийки, бир жагы бышык болсо. Ошентип курган үйлөр бар да азыр. Жо ойлоп калба, сырты кирпич болсо, экөө тең эле кирпич экен. Жо ичи момдой. Ортосуна сызма коюп белген эмес, бардыгын айтышыңыз керек экен. Эгер кызса, мындай мен үйүм негизи деп айтып, анан кийин соодалашкан болсо, бурика лахума фи байихима. Аларманга да, сатарманга да Кудай Таалам береке берет дептир. Бул пайгамбар хадиси. Ва ин катама ва кадиба мухиқат баракату байихима. Эгерде өкө жашырып коюп, калп айтып койсо дейт. Аларманы деле, сатарманы деле. Алдап да, мынтем анан тинтем деп туруп. Ошете турган болсо, Кудай Таалам өкөнүн соодасынын берекесин алып коет дептир. Ошондуктан дайыма чындыкты, акыйкатты айтышыбыз керек, соода кылып атканда да. Мына чындык. Ошондой эле имам Муслим риваят кылган хадис: "Анна набийя саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Мен саала Аллаха аш-шахада бисидқин." Ыймандуулукту Алла Таалага күбөлүк келтирүүнү чындап сураса деп. Мусулманчылыкты мындай чындап сурашыбыз керек экен. Алла, 5 бал намазды чындап ыхлас менен окуйун. Ажылыкка дагы ыхлас менен барып келейин. Ороза кармасам да ыхлас менен окуйун. Бирөөлөргө кайрымдуулук кылсаңыз дагы ыхлас менен Алланын ыраазылыгы үчүн аткарайын. Ошондо бардык нерсеге кыскасы эмне дейсиз? Ма ыхлас бер деп Кудайдан тиленесиз. Бул Кудайдын бергени. Эми ошенте турган болсо, баллагахуллаху маназила шухада ва ин мата ала фирашихи. Алла Таала ошон сурангандыгы үчүн дейт, чынчылдыкты, калыстыкты, акыйкаттыкты, тазалыкты. Төшөгүндө жатып өтүп кетсе дагы Кудай Таалам шейиттердин даражасына кошуп коет деп. Эгерде дайыма чындык менен жүрө бере турган болсоңуз. Ошон үчүн чындык болуш керек экен. Hazreti Umar radıyallahu anhu mınday degen eken. Alayka bis-sidqi ve in qatalaka. Egerde seni öldürüp koya turgan bolsa dagı çındыкты aytqın dayıma deptir da. Hazreti Umar radıyallahu anhu. Эми бул кайман айретинде айтылган.
Бирок шариятта уруксат берет, жаныңызды сактап калыш үчүн калпайсаңыз болот. Аял менен күйөөсү кырылышып аткан болсо, кимисинен айып кетип атат. Ошону актап кичине балансировкалап, машинанын тили менен айтканда, экөөнү бириктирип коюш керек экен. Сен жакшы түшүнбөй калгансың. Аялың жакшы эле ниетте, монтикемде базардан кетип атып, мондо алып кетип атканын көргөм мен. Деп туруп, келинчегим экөөбүз кетип атканда. Деп туруп, окшоштуруп, тогоштуруп, чыгылып экөөнү аял менен күйөөсүн эмне кылып коюшубуз керек экен? Бириктирип коюш керек экен. Ошо уруксат. Анан согуш чыккан жерлерде. Согуш, каерде согуш болсо, ыкмасын колдон андай мына кыргыз көчмөндөрүнүн кагылышы, сынган кылычтарды окусак билебиз. Ал жерде толтура ыкмалар колдонгон. Көлдөн чыккан жетаке, ошолордун адабий китептеринде да бар. Кыргыздар кантип колдонгон. Жана согуш маалдарда бар ошолор, баары бар. Шарият уруксат берет. Бул боюнча пайгамбарыбыздын сахабаларында окуяларында толтура. Баягыда чаңытып, булар көп экен деп айтсын деп. Дүркүрөп эле атат, ойбу, булар бизди кырып кете турган болду деп. Ормондукун билесиздер, көрүнгөн жерге кучак кылып, оттору жага берген, ар биринен 10дон эсептегенде эле, канча миң жоокер болуп кетет, булар бизди кырып жок кылат деп кайра айтып кеткен да, билесиздер тарыхтарын. Мына ошентип кыскасы даанышман ыкмалар колдонула берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын карабайсыздар таалим тарбиясын көргөн. Эгерде жалганчылык, эгерде чын сүйлөө менин даражамды түшүрүп койсо дагы мен эч качан эмне кылам дейт, чындыктан кайтпайм дептир Азирет Умар радыйаллаху. Жалганчылык менин даражамды көтөрүп койсо дагы, чындык менин даражамды түшүрүп койсо дагы, дайыма чындык айтылыш керек. Себеби акыры чындык эмне болот? Ак ыйлет, бирок сынбайт деген ата бабамыздан да сонун сөз бар. İmam Şabi mitu aytkan eken. Aleyka bis sıdqı. Daima çınçıl bol. Çındık menen bol. Çınçıldıkты өзүңө бекем карма. Эгерде сага зыян бере турганын билсең дагы, акыр түбү сага янфаука баары бир пайдасы тиет дептир да. Кийин өмүрүңүздүн акырында өкүнбөйт экенсиз. Себеби чындыкты айтканыңыз үчүн. Анан Саид Нурсидин да керемет сөзү бар экен. Ар сүйлөгөнүң чындык болсун, бирок ар чындык ар жерде айтыла бербейт деп. Кээ бир жерде бираз кое туруш керек болот дагы. Адамдарды суюлтуп, бери чыкырып алып өзүнчө. Туган, менин кабарым боюнча мондо мен билгеним ушул деп чындыкты айтып коюшуңуз керек экен. Сөз чындык деп эле элдин көзүнчө бирөөнүн айберинде ачып койбошуңуз болушуңуз керек экен. Мен чындыкты айтышым керек деп. Жеке мындай чыкырып алып эле, таксыр, менин кабарым бар. Мондо болгондо сизден кетип калган менимче, менин көз карашым боюнча. Сиз неден алып кетип тетигинин буюмун көтөрүп кетип атканыңызды мен акыйкат көргөм десеңиз, ал адам балким уялып, бир чети сиз элдин көзүнчө эмес, өзүнчө чыгарып алып айтканыңыз үчүн Алла разы болсун деп эмне кылат? Чындыкка келиши мүмкүн. Табият эч качан бирөөлөрдүн жанына уят болуусу келбейт экен. Элдин көзүнчө айтып койсоңуз, жок сен калп айтасың деп дагы огош бетер калптын ичине сазга жулунган сайын ылый кете бересиң го, сазга тыгылганда, мал баккандар билет. Акыры мындай тартып секин жылсаңыз, саздан чыгып кетесиз. Кыймылдаган сайын саздын түбүнө кирип кете бересиз. Ошондой да. Калпчылык ошондой. Анан сөзүм ушу менен жыйынтыктайын. Хаджаж ибн Юсуф деген кыйын инсан өткөн, падышаларга даражасына жетип, Умавийлердин убагында аскер башчы болгон. Күндөрдүн биринде хутба өтүп калат, эмнеден баян өтүп. Баян өтүп баратса, мынтип саат 1:30 болуп калса керек да, болжолду. Өз негизи ар бириңиздер убактыңызга чектелүү. Хутбага, баянга берилип кетиптир. Берилип кеткен, анан нарактан бирөөсү айтты, "Ас-сола, о, намаз. Азыр эми саат деп калат, 1:30 болду деп. Намаз деп бирөөсү кыйкырып атат экен. Бул кандай мага кыйкырат? Элдин баары мени сыйлап атса, апаргыла камагыла деп коет экен. Бул мээзи айнып калган окшойт деп. Ана апарып камап коет экен. Аны элдин баары жакшы көрөт экен. Бул атасы келсе дагы калп айтпаган, атасы тарапка эмес, дайыма чындык тарапты сүйлөп, калыс сүйлөгөн адам болгондугу үчүн өзүнүн аймагында элинде кадыр бар экен, чынчыл деген. Абу Бакыр радыйаллаху чынчыл болгон го билесиздер. Пайгамбар чакан киши болгон өзү. Капка салып алып көтөрүп кетип атса, Абу Бакыр радыйаллаху узун киши болгон, сөөктүү киши болгон. Капка салып алып көтөрүп кетип атса, жанагы дин душмандары сурап атпайбы? Сен Мухаммадты көрдүңбү десе, мына капка салып алып көтөрүп кетип атпаймынбы деп атпайбы? Абу Бакыр радыйаллаху. Пайгамбар ошол жерде мен коркуп кеттим депчи. Болбосо уруксат болчу, калп айтып койсо болот эле. Мен Мухаммадты мынакей капка салып алдым, көтөрүп кетип атам десе, колдон шилтеп алып кетип калам. Бул капты адамды негизи капка салбайт да өзү.
Бұл бізді қақшықтап атат, шылдыңдап атат, кетіп қалады екен. Ошондан пайғамбар тем берген екен. Ошон үчүн Абу Бакыр Сыддык болгон, чынчыл деген. Ошон үчүн Сыдык деген аттар бар го азыркы күндө. Ошо Сыдык болуш керек экен ошон үчүн. Эми ошондой баягы чынчыл адам болгон экен. Баягы акыйкатты айтып койгондугу үчүн аны каматып коет, напсысы көтөрө албай кетип. Мен башчы болсом, амириңер болсом деп. Ана камап кой, элдин баары жана жаалап келип, сиз жөн эле камап койдуңуз. Бул чынын айткан, намазын угуп өтүп кетип аткан болчу. Ошону айткан. Бирок бул негизи өзү чынчыл адам. Дегенден уялып, кечирим сурап, мен жанагында тополоңчулардан экен дептирмин да. Мейли, чыксын деп жолун кое берген экен. Амин. Алла Таала жашообузда дагы, мамилебизде дагы, алган илимибизде дагы чындык болуп, артта келаткан муундарга жасалма коо сөздөр менен эмес, чыныгы таза, салих, калыс ниет менен кереметтүү, жакшы жолдорду, илим жолун, бактылуулук жолдорун салып кете турган кадырман карыялыкты Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде аалымдар, карылар көп болсун. Мамлекет башчыларыбызга Кудай Таалам калыстык жана даанышмандыкты жана берекени насип кылган болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ажмаин би рахматика. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.